Elbette ediyoruz men aldıma. Men aldıma gelir lично. Ne kelal çep koya bilen sen. Gelse kamalatda. Emi oyağım aylı. Hem yüzüme kamalat gelse. Hem napırınız turup kamat öyle men bol denen. Şu kamakta öyle. Ova. Morozon günde koy dese. Булар Араван районундагы Керметтөө айыл өкмөтүнө караштуу Гүлбар айылынын тургундары. Алар курулушу жаңы гана башталган кичи футбол ойноочу аянтча орун алган жерди талашууда. Анда бул жер бизге тиешелүү болчу деген Нурбаевдардын үй бүлөсү бул талашка түшүп жаткан 17 сотук жерди 2003-жылы алышканын айтышууда. 17 сотук жер. Ошо мынаудан ошо башына чейин. 2003-жылда алынган. Одан кейін 12-жылы ошо жерден бөлүп туруп ана жерден. 12-жылы менин балам өтүп кетеби? Өтүп кеткенден кийин берге таш төккөн. Таш төктү, биз айттык чек бар, мына дедик, чекти көрсөттүк ба. Десек, ошондо эле жок, мен өзүм берсилердин чегиңер эмес меники деди. Азыр эми мынандай балдар келип атат экен. Спорт салабыз деп атат. Деп ошондой деди. Ачык айтпады. Эми ошол сиздердин макул документиңиздер болсо, мыйзамды өткөзсөңүздөр, өкмөт эмне туруп кайра алып койду? Эмнени жөө кылып өкмөт алып койгон жок. Азыр ээсиз турат, ээсиз. Жерчи ээси жок. Базада, электрондук базада ээсиз турат. Ошол анан ошон үчүн сотко бердик да, булар өз алдынча басып алышпайбы жерди. Нурбаевдар бизге тиешелүү деп жаткан 17 сотук жер алардын уулу Эргазы Нурбаевдин атында болгон. 2012-жылы Эргазы Нурбаев каза болуп калат. Бул окуядан соң аталган жердин талашы ан сайын күчөйт. Комбайн кыймылдаганда түшүп кетип, дөңгөлөктүн астында калган. Ошо 2012-жылы. Ошо жылдан бери ал күйүттөн улам документ жасай албай калып кеткен да. Ал эми бул жерде футбол аянтчасынын курулушун баштаган Чыңгыз Мирзаев Абдивали Нурбаевди көп жыл мамлекеттик каттоо кызматында иштеп, ошол учурда кызматтык абалынан пайдаланган деп айыптап, мамлекеттин балансында турган жерди өзүнө каттап алган дейт. Нурбаев Вали деген мамлекеттик каттоодо иштеген. Ал өзүнүн кызматтык немесин абалынан пайдаланып, бул жер 20 эле сотук эмес, бул жер 50 сотук жер болгон. Бул ашыкча жер болгон, мамлекеттин мүлкү бул. Мамлекеттин мүлкүн булар 30 сотугун мен точно билбейт экенмин, аны дагы аныктап чыгабыз. Эгерде аныктагысы келген болсо, 30 сотугун бирөөлөрдүн жетпей калган үлүшүнө келишим түрдө булар сатып берет. 2013-жылы республикалык жалпы каттоо болгон, кыйылымсыз мүлктөрдү каттоо жүргөн. Ошол учурда бардык үйлөрдү, огороддорду каттаган. Ошондо меникин келип, үйүмдүн жанындагы баягы көрдүң. Каттап кеткенде балдар, ушул эле мен кандай өз кызматыман пайдаланган жерим бар. Чыңгыз Мирзаев дал ушул талаштуу жердин бир чекесинен Абдивали Нурбаев аталган 17 сотук жерди мыйзамсыз басып алганын кайсыл бир тарап ачыктайбыз деген учурда алардын оозун жабуу үчүн 6 сотук жерин бөлүп кызыл китеп жасап берген дейт. Бирок ошол эле учурда Абдивали аксакал такыр башка сөздү карманууда. Кайрадан иш козготком жерди бербегенден. Иш козготкондон кийин бул коркуп кетип Нурбаев Валинин жасаган документин колун көрөсүңөр, кызыл документте өз колу менен жасап берген ошол 6 сотикке. Именно мага жасаган эмес, башка бирөөгө жасап берген. Аны тастыктайбыз. Ал Андай неге коркуп кетти? Аны жасап берсе не болуп кетет? Аны жасап берсе камактан калмак. Демек бул жерде коррупция, пара катары сунган. Жашырып атасызда ким ал? Ал өзүбүзгө эле караштуу. Өзүбүзгө эле караштуу адамдар. Мен бир тууган акем кылып берген да. Буларчы ошо 6 сотукту мага билгизбестен айыл өкмөттөн кандай документ кылган билбейм. Мүмкүн эмес өзү. Ол кайра жерди басып алганда булар. Учурда футбол аянтчасы курулуп жаткан 14 сотук жерди Чыңгыз Мирзаев 2021-жылдан бери 7 жылдык мөөнөткө ижарага алып иштетип келет. Бирок ушул жерден маани берүүчү жагдай Чыңгыз Мирзаевга 14 сотук жер ижарага берилип жатканда ал сууга айдоо жер катары берилген. Бул деген курулуш курууга такыр мүмкүн эмес дегенди билдирет. Муну Керметтөө айыл өкмөтүнүн адистери да тастыктап жатат. Биз айттык, ого курганга бизден эч кандай уруксатам сураган жок, кагаз да калган жок, бизге келип айткан дагы жок. Биздин кароо жок адамда. Сиздер билдиңиздер, эми билдиңиздер. Эми эмне болот? Эми биз барып эскертип беребиз. Сотко мыйзамдуу арыз жазсын. Бул азыр
барлық укуктуулар келиш керек да. Жомок, арыз, мындай ушак болбош керек бул жерде. Ал бул жагы талай айтылат. 2003 жылы биз система өткөзүп алганбыз деп. Бирок ал сотто жасалма экендиги аныкталып, жокко чыгарылган жер. Ал эми 2022 жылдын 13 ноябрында ошол учурдагы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров суга тайдоо жерлерди турак-жай куруучу жерлерге которууга трансформациялоого мораторий киргизүүчү мыйзамга кол койгон болчу. Рыспай Мажитов, Темирлан Эрнес уулу, Нур Ньюс, Араван району.